Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Токтогул суу сактагычында 7 миллиард 319 миллион метр куб суу калды. Токтогул суу сактагычында 15 мартка карата 7 миллиард 319 миллион метр куб суу калды. Электр станциялары ишканасынын сайтындагы маалыматка ылайык, суу сактагычка секундасына орточо 169 метр куб суу агып кирип, 559 метр куб суу агып чыгууда. 2023 жылдын 15 мартында суу сактагычта 7 миллиард 913 миллион метр куб суу бар болчу. Марттын башында Кыргызстанда эки негизги Токтогул жана Үч Кургон кестеринде реконструкциялоого байланыштуу жарык өчүрүлө баштаган. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, наразычылыктарга себеп болгон. Энергетика министрлиги 8 марттан баштап жарыкты убактылуу өчүрүү токтотулганын билдирген. Бирок 13 мартта кайра күн суук боло баштап, электр жарыгы өчүрүлүп жатат. Токтогул суу сактагычынын ойдоңуна 19 миллиард метр кубтан ашуун суу батат. Мындай көлөмдөгү суу акыркы жолу 2010 жылы чогулган суу сактагыч Нарын дарыясына курулган. Ага башка да бир катар Көкөмеден, Чычкан, Узун Акмат, Таркент жана башка дарыялар куят. 2007-2008 жылдары Токтогул кесинде суу 7-8 миллиард метр кубка чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Адистер суунун көлөмү 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө кестин иши токтой турганын эскерткен. Булак Азаттык. Орусияда президенттик шайлоого добуш берүү башталды. Ал 3 күнгө созулат. Бүгүн 15 мартта Орусияда президенттик шайлоо үчүн добуш берүү башталды. Бул тууралуу өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазды. Маалыматка караганда бул саясий өнөктүк 3 күнгө созулуп, 17 март шайлоонун негизги күнү деп эсептелет. Тактап айтканда добуш берүү 15, 16 жана 17 март күндөрү болот. Шайлоо тилкелери өлкө боюнча добуш берүүнүн биринчи күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылды. Алар саат 20:00 чейин иштейт. Бул күндөрү Орусияда ал 94 миңден ашуун шайлоо участоктарында президенттин тандоо үчүн добушун берет. Ал эми Кыргызстанда да шайлоого карата 4 участок иштейт деп айтылат маалыматта. Бир нече күн бою добуш берүү Орусияда биринчи жолу колдонулуп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилованын айтымында, мындай чечим жарандардын өздөрүнүн суроосунан улам кабыл алынган. Бир нече күн добуш берүү эл үчүн ыңгайлуу практика деп саналат. Президенттик шайлоону өткөрүү үчүн жалпы 33,2 миллиард рубль каралган. Аталган өлкөнүн баш мыйзамына ылайык, Орусиянын башчысы 6 жылга шайланат. Бул өлкөнү жетектөөгө 4 талапкер аттанган. Алардын арасында өлкөнүн учурдагы лидери Владимир Путин да бар. Булак Супер Кежи. Орусияда чет элдик агенттердин ресурстарына жарнама жайгаштырууга тыюу салынды. Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик агенттердин ресурстарында жарнама жайгаштырууга тыюу салган мыйзамга кол койгонун ТАСС агенттиги кабарлады. Буга чейин мамлекеттик дума февралдын соңунда кабыл алган мыйзамды Федерация кеңеши жактырган. Мыйзамга ылайык курулуш жарандарына жана компанияларына, чет элдик агенттердин ресурсуна, социалдык тармактардагы каналдарына, блогторуна, баракчаларына жарнама жайгаштырууга тыюу салынат. Ошондой эле чет элдик агенттердин өзүлөрүнүн маалымат каражаттарында жана интернетте жарнамалоого болбойт. Чет элдик агенттин каналына жарнама жайгаштыргандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Былтыр эле чет элдик агенттердин маалымат ресурсуна 200дөй орусиялык жаран жана компания өз товарларынын жана кызматтарынын жарнамаларын жайгаштырган деп жазган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири. Мамдуманын спикери Вячеслав Володин өзүнүн телеграм каналында. Роскомнадзордун маалыматына ылайык, чет элдик агенттер 2023 жылы жарнамадан 130 миллион рубль табышкан.
Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам Орусияда 2012-жылы кабыл алынган. Ага ылайык Юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Кыргызстанда чет элдик өкүл деген ат менен танылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору 2023-жылы 25 октябрда Жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Парламент аны 22 февралда экинчи окууда колдогон. Автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбосун айтып келет. Адилет укуктук клиникасы Надира Нарматова негизги автор болгон документти иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экени аныктаган. Булак Азаттык. Боз үйдүн элесин берет. Бишкекке курула турган футбол стадионунун эскизи жарыяланды. Бишкектин чет жакасындагы Орок айылына салына турган футбол стадионунун эскизи даяр болду. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирип, стадиондун эскиздери менен бөлүштү. Анын айтымында долбоор чет элдик компаниялар менен биргеликте жасалган. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Бишкек шаарына 45 000 орундуу стадиондун курулуш ишин тапшырган. Анын долбоорлоо проектиси жумушу белгилүү чет элдик компаниялар менен биргеликте жасалды. Архитектуралык дизайны улуттук наркыбызга ылайыкталып, боз үйдүн элесин берет. Стадиондо заман талабына ылайык дүкөндөр, эс алуучу жана унаа токтотуучу жайлары сыяктуу бардык шарттары каралды. Буюрса алдыңкы күндөрү курулуш ишин баштайбыз деп жазды Туманбаев. Беле кетсек, былтыр Садыр Жапаров Сокулук районундагы Орок айылында жаңы стадиондун курулушуна капсула салган. Стадион куруу үчүн Орок айыл аймагынан 20,78 гектар жер бөлүп берилген. 19 февралда Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы футбол стадиону 10 күн аралыгында башталып, 2 жылдын ичинде бүтөрүн айткан. Курулуш иштерин Ташиев өз көзөмөлүнө алганы маалым болду. Булак Супер Кежи. Чүйдө Мерседестин айдоочусу окуучуларды сүзүп алып качып кетти. Чүй облусунда окуучуларды сүзүп алып качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 13 мартта болжол менен саат 15:04 Ысык Ата районунун Люксембург айылында Ваккер атындагы орто мектептин жанында болгон. Анда жөө өтмөктөн өтүп бараткан 4-класстын окуучуларын белгисиз айдоочу унаасы менен сүзүп токтобой качып кеткен. Кылмышка шектүүдөлүп 24 жаштагы жаран кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ал эми Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унаасы айып короо жайына токтотулду. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак Супер Кежи.